Өмірбек Шіркешевтің Қырғыз Республикасының бірінші конституциясын қабыл алғанда, кейінгі конституцияларды көптеген закондарды, чечимдерді қабыл алуда бұл кишинин эмгеги, бұл кишинин билими, бұл кишинин ошо мыйзам чыгаруу боюнча өтө жогорку специалист экендиги Кыргыз элине эл эмес, башка элдерге дагы өтө белгилүү. Мына бүгүн Өмірбек Шіркешевтен кармалып, андан кийин соттун чечими менен түрмөгө түшкөндүгүнө 1 жыл толуп отурат. 1 жылдын ичинде Кыргыз эли дагы, саясатчылар дагы Өмірбек Шіркешевтин чын эле Кыргыз саясатында өзүнүн өтө кайтарылгыс, өтө бир аны башка киши менен толукташ мүмкүн эмес ролу орду бар экендиги белгилүү болуп калды. Мен бүгүн каалар элем Өмірбек Шіркешевке ден соолук. Ал эми жанакы башына келген кыйынчылык, туура эмес соттун чечими жакынкы күндөрдө кайрадан каралып, Өмірбек Шіркешевтин ак жүзү менен кайра элибиздин алдына келет деген ишенимди айткым келет.